Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарында номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинин жалпы эмгек жамааты, сүйүктүү окуучулар. Биз Инстаграмда окуучулар үчүн сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Атайын окуучулардан суроо, мугалимдерден жооп аттуу программабыз ачылган. Бул программага окуучуларыбыздын басымдуу бөлүгү дене тарбия мугалими Кудайбердиев Ороз агайды чакырышкан жана өздөрүнүн кызыктуу суроолорун узатышкан. Ороз мырза, биздин студияга куш келипсиз. Окуучулар сизге арнап көптөгөн өзүнүн кызыктуу суроолорун узатышкан. Программанын жыйынтыгында сиз эң кызыктуу бир суроону тандайсыз жана ошол адамга өзүңүздүн белегиңизди ыйгарышыңыз керек. Сиз окуучулардын суроолоруна жооп берген даярсызбы? Мен даярмын. Даярсыз. Анда эмесе биринчи суроону Ариетский деген биздин колдонуучубуз жөнөтүптүр, аккаунт эси. Сизди досторуңуз кантип аташат дейт? Лакабатыңыз барбы дейт досторуңуздун арасында? Менин досторум өзүм эле атыман чакырат. Ороз деп эле. Ороз деп эле чакырышат. Лакабатыңыз жок? Лакабатым жок. Экинчи, Узенов официал деген аккаунт суроо узатып жатат. Мектеп сизге эмнеси менен жагат дейт? Мектеп мага өзүнүн мындай чөйрөсү менен жагат. Чөйрөсү менен жагат. Кеттик кийинки. Алтынай Маматкасым деген аккаунт эси суроо узатып атат. Эмне үчүн көпчүлүк адамдар мени келбет боюнча судить этишет дейт? Бул аккаунт эсин тааныбайсызбы? Тааныбайт экенсиз. Бул кайсыл окуучу экени айтор суроо бир аз чаржайт болуп калыптыр. Кийинки суроого өтө берели. Канатбеков дейт. Дене тарбия мугалими болбой калганда дейт, кайсын кесиптин ээси болмоксуз деген суроо узатыптыр. Мен дене тарбия мугалими болбогонумда орган адам болот. Демек, военный тармакта иштемексиз. Уран 27 деген аккаунт эси узатып атат. Саламатсызбы агай? Сиз бала болуп калганыңызга өкүнөсүзбү дейт. Кыз болуп калбай деп. Же өкүнбөйсүзбү деген суроо узатыптыр. Негизи бул эркек болуп туулганыма өкүнбөйм. Наоборот, сыймыктанам. Азаматсыз. Кийинки суроого өтөлү. Бир окуучуну же баланы дүйнөлүк чемпионатка алып чыгып жана жеңсеңиз дейт, кийин эмне кылат элеңиз? Эдил Данияров. Негизи ар бир адамдын эле максаты болот. Биринчи эшик ачылгандан кийин калган эшиктер ачыла берет. Бул эшик деген себеби биринчи жолу алып чыксам, кийинкисинде дагы алып чыкканга аракет кылабыз. Жанышов 2 деген аккаунт эси узатып атат. Саламатсызбы агай? Сиз акыркы жолу апаңызга качан белегиңизди бердиңиз дейт. Апама 2 жыл болуп калыптыр. 2 жыл алдым берген. Келин алып бердиңиз. Подарка. Уран 27 деген аккаунт дагы бир суроо калтырыптыр. Сиз тамакты көп жейсизби же аз жейсизби дейт? Тамакты көп жейм, көп кыймылдайм. Бермет 3 аккаунт эси саламатсыз багай? Сиз бир ай айлыгыңыз азбы дейт? Көппү же баарына жетеби дейт? Бир ай алган айлыгыңыз. Кудайга шүгүр, айлык жетет. Бизден деле аз тапкандар иштеп жүрөт. Биз Кудайга шүгүр жетет. Эконом Принтош аккаунты суроо узатып атат. Сиз үчүн бул жашоодо эмне маанилүү? Мен үчүн бул жашоодо эң маанилүү күн сайын адам болуу. Күн сайын адам болуу. Азаматсыз. Сабировак 08 саламатсыз багай? Сиз 500 отжимания токтобой кыла аласызбы дейт? Жок, мен 100 отжимания кылам, 500 кыла албайм. Мүрөк 01. Бала чагыңыздан бери достошуп келген достугуңузга 10 жылдан ашкан досторуңуз барбы дейт? Мен өзүм жакын досума 10 жылдан көп болду, 15 жылдан эле ашып калды. Бул канча досуңуз бар ушул 10 жылдан ашып калган? Бул жолду бир 70-80 досум бар. Азаматсыз, демек досуңуз көп экен. Кийин Мүрөк 01 аккаунтунан дагы бир суроо.
Жакшы окуу дегенде сиздин оюңуз боюнча кандай, жакшы окуу дегенде эмнени түшүнөсүз дейт? Жакшы окуу дегенде биринчиден бул адам болуу да, негизгиси. Эгер окуган адам мындай көчөдө калбайт да. Азаматсыз кийинки суроого өтөлү. Назбийке 08 аккаунтунан келген суроо экен. Агай, сиздин алдыга койгон максатыңыз дейт. Менин алдыга максатым буюрса кийин келечекте бир чоң бизнесмен болуп кетсек, айылга садиктерде айылдын көйгөйүн көтөрүп, мүмкүнчүлүгү жеткен же жетпеген эмелерге адамдарга жардам берүү. Максат ошол. Пока. Максатыңызга жетиңиз дейли. Мүрөк 01 аккаунтунан бизге дагы бир суроо келген. Кичинеңиздеги кыялыңыз, кичинеңизде эмне болом деп кыялдалчу элеңиз дейт. Келечегиңизде кандай кыялданчу элеңиз дейт. Мен кичинемде бизнесмен болом деп кыялданчу элем. Демек азыр деле ал кыялдардын учкундары бар. Азыр эми чакан бизнестер бар. Бар. Кийинки суроого өтөлү. Урмат Курсан уулу суроо узатып жатат. Эгер өлкөгө президент болсоңуз дейт, өтө сонун суроо экен. Ишти алгач эмнеден баштар элеңиз? Эми президент болсом, иште реформаны башынан түзөт элем. Биринчи элдин үнүн угат элем. Эл койгон талапты аткарат элем. Азыркы негизги эле максат ушул болуп калды. Элди угуш керек, элдин талабын аткарыш керек. Анан негизгиси чек араларды бекемдеп, Кыргызстанды тостурат элем. Азаматсыз өтө учурдун актуалдуу пикирлерин айттыңыз. Нурбекова А деген аккаунт ээси суроо узатып жатат. Сиз окуткан бирок мектептен кеткен окуучуларыңызды тааныйсызбы дейт. Мисалы, эгер таанысаңыз, мисал кылып келтире кетсеңиз. Мисалы тааныйм. Ашимов Бекбол өзүнүн окуучуларым кеткендер. Атын атасак көп. Бирок тааныйм, учурашам кадимкидей. Кийинки суроо. Нурбекова А аккаунтунан дагы бир суроо. Мектепте кандай бааларга окугансыз дейт. Эми ачыгын айтыш керек. 3 менен 4 көп алат элем. Көбүнчө 3 да. Көбүнчө 3. Баягы журналга койгондо катарынан кыйналбай, класс жетекчилер деп эле. Тамаша албетте. Мынакей Ороз агайыбыз буюрса окуучулардын ар бир суроосуна ачык так жооп берип жаткан учуру. Ал эми кийинки суроо. Жакшы көргөн фильмиңиз кайсы, эмне үчүн жакшы көрөсүз деген суроо. Мен жакшы көргөн кино Курманжандатка. Көбүнчө мага мындай эски кинолор жагат. Тарыхый. Патриот сезимдерди ойгото турган кинолор. Азаматсыз дагы бир суроо бар экен. Негизи кандай китептерди окуганды жактырасыз дейт. Негизи мен диний китептерди көп окуйм. Азырга чейин эле окуйм. Кайра деле окуй берем. Ошо. Негизи диний китептерди жактырат экенсиз. Нурислам Эсенов деген аккаунт ээси суроо узатып жатат. Сиз машыгасызбы дейт. Күндө кадимкидей машыгабыз. Эртең менен физзарядка жасап, чуркап. Айылда иш көп болот. Ошонун өзү машыгуу. Өзү эле машыгуу. Жакшы. Нурбекова А дагы бир суроо узатып жатат бул аккаунт ээси. Азыркы учурда кайсыл китепти окуп жатасыз дейт. Азыркы учурда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын китебин окуп баштаган. Өмүр баянын, Өмүр баян китеп окуп аткан учурубуз. Эльвира 08 деген аккаунт ээси суроо узатыптыр. Көптөгөн окуучулар сизди сунуш кылышты дейт бул программага. Сиз бул программага келгениңизге өкүнбөйсүзбү? Программа сизге жактыбы деген суроо таштаптыр. Мен бул программа келгениме өкүнбөйм. Себеби мен бир
жакшы нерсе айтышы мүмкүн, бир жаман нерсе айтышы мүмкүн. Ошону бир окуучу өзүнө сиңирип алышы мүмкүн да, өлгө чейин. Агай айтты эле, ушундай болду эле деп. Может ошол окуучу депутат болот кийин, может президент болот. Может мен жеткирген нерсени биздин окуучулар келечекте Кыргызстандын керегине жарап, эл жер деп күйө турган жаштар чыгышы мүмкүн. Берген өкүмөт кыскасы. Албетте өз кезегинде сиздин айткан кеңештер, сиздин айткан берген суроолорго жооп берген сөздөрүңүздөн улам ар бир окуучу жан дүйнөсүнө керектүү болгон азыкты алып, жашоого болгон кадамдарына кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн керегине жаратат деген ойдобуз. Негизи Ороз мырза бүгүнкү сизге аталган суроолор дагы өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Эми сизге алгач окуучуларга, жалпы эмгек жамаатка каалоо үчүн 1 мүнөт убакыт берели. Каалоо тилек үчүн. Каалоо тилек. Так, эмне дейсиз? Биринчи мекенибизде тынчтык болсун. Ушундай оору суркоодон алыс болойлу. Негизгиси кесиптештер ортосунда ынтымак болсун. Айтканыңыз келсин. Катарыбыз көбөйсүн. Окуучуларыбыз ар дайым мамлекет үчүн күйгөн, эл жер үчүн күйгөн окуучулардан болуп чыксын. Ошо биздин мектепте республиканын деңгээлине алып чыккан, республика менен эле чектелбей, Орто Азияга, дүйнөгө тааныткан жаштардан болушун. Жалпы эле мен биздин кесиптештерди да каалайм. Ошо ар бирибиздин ишибизге ийгилик болсун. Ден соолукта бололу. Эми программабызды жыйынтыктап жатып мындай суроо калтырайын, Ороз мырза. Бүгүнкү берилген суроолордун ичинен эң жакшы суроо деп кайсы сурооду тандайсыз жана ал суроо ээсине кандай белегиңизди ыйгарасыз? Азыр эң биринчи эле максат азыр мамлекетти туура башкарган, адилеттүү башкарган суроого жакты мага. Президент болсоңуз деген, Демек, бул сурооду бизге Урмат Курсан уулу аттуу аккаунт жибериптир. Бул аккаунт ээси биздин жеке катка жазып койсоңуздар, Ороз мырзанын белегин сиздерге ыйгарабыз буюрса. Ороз мырза, биздин программага келип бергениңиз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз, сиздин дагы иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.